Бул сырды өлөр өлгүчө жан адамга айтпаймын деп өзүмө өзүм убада берген болчумун. Өз сөзүмдө туруп, чын эле ушул кезге чейин ооз ачпадым. Бирок кийинки кездерде эмнегедир абийирим тынчтык бербей, жан дүйнөмдү эзгилеп кыйнай турган болду. Өзүмдүн эң жакын, кыйышпас сырдаш курбума жасаган кыянаттыгымды эстесем жанымды коерго жер таппай, кең дүйнө тар түшкөнсүйт. Жети өспүрүм жерге кирип, мурдагы өз жоругумдун жосунсуз экенин туюп, бармагымды кырча тиштейм, өкүнөм. Мындан бир жума мурун мен ошол курбумду Чынараны Ош базарында көрдүм. Анын учурдагы көрүнүшү жүрөгүмдү оорутуп жиберди. Ал топ алкаштар менен жүрүптүр. Кийим кечеси тозуп кердеп, төлөгөн тайлактан түк айырмасы жок. Чачтары батташып, тозуп кеткен. Тырмактары өсүп, колдору көмүрдөй капкара кир, жүзүн каршы терши бырыш басып, жараланып, дулдуюп шишип жүргөнчө карап туруп, жүрөгүм бырчаланып тилинип, шала-шала кан аккандай болду. Өзүмдү жек көрүп кеттим. Чынара мени тааныган жок, анткени ал мас болчу. Анын ушул абалга жетишине, сел саяктардын катарына кошулуп, тагдырынын талкаланганына мен себепкер болгонумду кеч болсо да моюнга алууга тийишмин. Бир кезде кызгалдактай кулпуруп, жийде бурак жыттанган, тал чыбыктай буралган, кызыл ак дегендей татынакай кыз болчу. Ага кимдер гана ашык болбогон. Ошончо жигиттердин арасынан ал Эрмекти тандады. Чынында экөө бири-бирине тең эле. Шакек менен анын көзүндөй жарашып турушчу. Эрмек да Чынарага кайдыгер эмес болчу. Экөөнүн мамилеси айылдын жаш карысына дейре маалым болуп, алардын ооздорунан түшчү эмес. 2 жашка соктонгандар да, тымызын ичи күйгөндөр да арбын болгону талашсыз. Бирок Эрмекти мен дагы ичимден жактырып жүрчүмүн. Чынара экөөбүздүн ортобуздан кыл өтпөгөн курбу болгонубузга карабай, мен ага жол бошотуунун ордуна Эрмекти кандай ыкма менен болбосун тартып алууну көздөп жүргөнүм чын. Рас, Эрмек мени сүйөбү же жокпу, мен үчүн баары бир эле. Кызыгып да койчу эмесмин. Менин жакшы көргөнүмдүн өзү эле жетиштүү деп туюлчу. Балалуу болгон соң сүйүп калат деп ойлоп жүрдүм. Көрсө, бул жаңылыштык туура. Эмесе сөз бир баштан болсунчу. Чынара, Эрмек, мен үчөөбүз бир айылданбыз. Эрмек бизден 4 класс жогору окуганы гана болбосо, бир мектептен билим алдык. Жогоруда белгиленгендей, Чынара экөөбүз сырдаш курбу элек. Ортобузда эч кандай жашыруун сыр жок эле. Эсимде, 11-класста окуп жүргөн кезибиз. Күндөрдүн биринде Чынара менин ысымымды атап, "Сууга барасыңбы?" деди ал. Жанына чукул барсам акырын гана. Жүзү албырып, көздөрү жайнап кетиптир. Бир нерсеге толкунданып, өзүнө өзү сыйбай, жүрөгү элеп-желеп болуп жаткансыды. Мага өтө жашыруун, олуттуу бир сыр айтчуудай таасир калтырды. "Эмне болгон сыр экен?" деп мен дагы кызыга баштадым. Суу аккан айылдан баш жагында болчу. Ага жетүү үчүн ээн тааланы басып өтүү керек эле. Дагы ошол жерге жеткенибизде, чынында туш тарабын элеңдеген кара балды да акырын үн катты. "Бир аз олтуралычы, шайыр?" Жолдон четке чыгып, жашыл майсаң үстүнө көчүк бастык. Саамга башын жерге салбыратып ойлонуп отурган соң, Чынара: "Сен Эрмекти тааныйсыңбы?" деди. "Ады Шакенин уулубу?" "Ооба. Быйыл армиядан келбедиби?" "Тааныйм эле. Менимче ал армияга кечигип барган болуу керек." "Анысы чын, мен дагы уктум. Ошол Эрмек мага кат жазыптыр." Мен ага боюмду ыктай берип, кызыгуум артып, шашыла сура жибердим. "Эмне дептир? Рас элеби?" "Ооба, мына каты. Окуп чыксаң?" деп Чынара жемпиринин чөнтөгүнөн 4 бүктөлгөн баракты алып чыгып мага узатты. Мен ал барактын бүктөмүн жазып шашылдым. Эрмек катты жипке тизген шурудай кылып, абдан сулуу кол жазма менен чийгилеген экен. "Чынара, ушул ак барак аркылуу мен сага жүрөгүмдүн сүйүүсүн билдирмекчимин. Рас, мен өзгөлөргө окшоп сөзмөр, чечен эмесмин. Кооз да сүйлөй албаймын. Бирок сүйүү үчүн сөзсүз эле чукугандай сөз тапкан чечен болуунун кажети жок деп ойлоймун. Мен сени чын жүрөгүм менен сүйүп калдым. Тал чыбыктай буралган, сонун кыз болупсуң. 2 жыл мурун эле секилиң кыз элең. Эми болсо. Ошондон бери менин көз алдыман сенин жаркын элесиң кетпейт.
Уктасам түшүмдө сени көрөм. Чынара, сүйүү сезими, өмүрдө бир келүүчү кайталангыс бакыт бул ар кимдин эле тагдырына жазыла бербейт. Аны өтө аярлык менен аздектеп күтүп, кадырлай билишибиз керек. Болбосо ал сезим колдон учкан куш сымал кайрылып келбеши ыктымал. Ушул оңдо жүрөктүн түпкүрүнөн чыккан не бир таттуу сөздөр жазылган экен. Окуп чыккан соң мен терең ойго батып олтуруп калдым. Сезим жылыткан ушул сөздөр мага эмес, курбума арналганы менде кызгануу сезимин пайда кылып, ичкүйдүүлүккө барганым да аргасыз. Бир эсе Чынарага суктанып, ал үчүн сыймыктансам, кайра ага ичим тарып, жек көрө баштадым. Ага жооп жаздыңбы? Жок, уялып жатам. Анда бүгүн түнү биздикине конуп кет. Мен жаткан бөлмөнүн эшигин ичинен илип алып, экөөлөп жооп жазабыз. Апаң жибереби? Жок дебейт го апам. Бирок кыз башы менен жигиттин катына жооп жазганым туура болбойбу дейм. Эч нерсе эмес, жооп жаза бер. Катты ага кантип тапшырабыз? Деди Чынара ойлонуп калды. Мен ага акыл коштум. Чынара, сенин катыңды мен тапшырсам кандай болот? Мага ишенесиңби? Курбум сүйүнүп кетти. Туура айтасың. Анда кечинде сеникине барып катты жазалы. Экзаменге даярданабыз деген шылтоону бетке кармап, Чынара экөөбүз мен жатчу бөлмөгө жашынып алдык. Сөздөрдүн гүлдөрүн тандап, сүйүү жөнүндөгү ырларды аралаштырып, Эрмектин катына жооп жазылды. 2-3 жолу кайталап, окуп чыгып, анан конвертке жайгаштырдык. Ошондо гана жаныбыз жай тапты. Эртеси күнү мен ыңгайын таап, аны Эрмектин колуна карматтым. Бул эмне? Деди ал. Чынаранын жообу. Рахмат. Эртең так ушул маалда жолугушалы. Мен сага жообун алып келип беремин. Ошентип мен экөөнүн ортосунда 3 ай почточу болдум. Бир күнү Эрмек мага мындай дебеспи? Чынара экөөбүздүн сөзүбүз бүткөндөй болду. Эртең түндөсү саат 10дордо ушул жерге келсин. Алып кетмекчимин. Өйдөгүлөр келин тосууга камынып жатышат. Алыс жакын туугандарга тойго келгиле деген кабар жөнөтүлдү. Чынара алып качаарыңарды билеби? Эрмек буйдалбай жооп узатты. Ооба, кабар бар. Мен булар тез эле чечимге келишет деп ойлоп турмун. Эң аз дегенде эле дагы 2-3 ай сүйлөшүп жүрүшөт го деген пикирде элем. Ошондон улам мен шашып калдым. Анткени Эрмекти курбума тарттырып жиберүүнү каалабадым. Мен амал ойлоно баштадым. Адамдан айла качып кутулбайт дейт эмеспи? Мен Чынарага Эрмектин өтүнүчүн айттым. Бирок жолугушуучу жердин дарегин өзгөртүп, көчөнүн карама каршы айылдан ыраак жерди көрсөтүп койдум. Ал жакка Чынара түндө коркуп бара алмак эмес. Мен өзүм Эрмек Чынараны күтүп алчу жерге келдим да калыпты чындай кылып айдатып жибердим. Ал өнөкөт өпкө оорусу менен ооруйт имиш. Менин ажалдан мурда өлгүм келбейт. Ошон үчүн ал өзү каалаган кызына үйлөнүп ала берсин дедим. Эрмектин эси ооп кала жаздады. Көпкө чейин ал сөзгө келе албай, бир орундан жылууга шайы жетпей, молодой катып тура берди. Арадан кыйла убакыт өткөн соң анын оозуна сөз киргенсиди. Бул сөздүн баары кызылдай эле калп. Мен оору эмесмин, куландан соомун. Ушул кезге чейин неге унчукпай жүрдүң элең? Өзү менен көзмө көз сүйлөшөмүн. Ора болбой эле койсун. Баары бир ага турмушка чыкпайм. Ата-энем да каршы болуп жатат, деди ал. Мындай болушу таптакыр мүмкүн эмес болчу. Ал мени сүйүп жүргөнү мага жасаган мамилесинен, жазган каттарынан эле байкалып калган. Аттиң. Эми кандай болот? Элге келин тойго келгиле деген кабар жөнөтүп койбодук беле? Шерменде болот. Деген ушул туура, деп Эрмек өрттөнүп кеткендей болду. Мал союлуп, эт бышып, буурсок каттама салынып, нан жабылып калбады беле? Деп Эрмектин Тагай деген досу андан кем калбай жан ачыды. Эрмек гана эмес, күйөө жолдоштор да катуу ойлонуп калышты. Оор абал түзүлүп, алар жарга барып такалышкан эле. Эрмектин ата-энеси оттой түшүп калаары туюлуп турду. Бир кысталыш кыйын абалдан чыкпаса болмок эмес. Андай эле өмүр бою сөзгө калып, намыска жыгылмак. Айылда баш көтөрүп жүрө албайт. Мындай жазаны кыл чайнашкан душманыңа да ыра көрүүгө даабайсың. Эмне кылуу керек? Кыйын кыстоо, бириң айрандай төгүлчү абалдан кантип чыгуу зарыл? Кандай айла тапса болот? Деди Эрмек айласы түгөнгөндөй үшкүрүнө. Сен не дейсиң, дос? Бир гана жол бар, Эрмек, деди Тагай. Эрмек уйкудан чочуп ойгонгондой селт этип башын жогору көтөрдү. Ал кандай жол экен? Ата-энең кандай кыз келин болуп келээрин, анын аты жөнүн, кимдин кызы экенин билишпейт, Ооба, анысы чын. Бүгүн сөзсүз келин алып барабыз керек да, туурабы? Албетте,
жерден чукузакта кыз табуубуз зарыл. Антпесек болбойт, уятка калабыз, деп Эрмек мүңкүрөй сүйлөдү. Мына бул шайыр сага жагабы? Деди Досут агай. Мен ичимен жым десем да чочумуш жана каршылык кылмыш болдум. Эрмек мени эми гана көрүп жаткан сымал көзүн бакырайтып тешетиктеп калды. Ошентип мен Эрмекке жубай болуп калдым. Ал мени сүйөбү же жокпу, бирок мени менен жашоого аргасыз эле. Аны элге уят болуудан сактап калган катары мени менен жашоого өзүн милдеттүү сезди. А мен ага жеткеним үчүн өзүмдү бактылуу сезгеним ырас. Кандай жол менен жеткеним мени кызыктырганы да жок. Чынара айылда жүрө албай шаарга баса берди. Ошол боюнча ал кайрылып барган жок. Мен да көрбөдүм. Мен Эрмектен 3 кыздуу болдум. Жакында Бишкекке көчүп келдик. Себеби кыздар чоңоюшуп калышты. Аларды окутуу, келечекке пайдалуу түзүү керек эле. Менин курбума жасаган кыянаттыгым ушул кезге чейин сыр катары сакталып келди.